Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бардыңыздарга Алланын рахматы, райымы, мээрими тынчтык болсун. Аллах Таала баарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн, башкалардын көрө албастыгынан, ичи тарынан сактасын. Аллах Таала коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбой калган дуалардан Аллах сактасын. Аллах Таала бардыгыбызды жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолуктурганга насип этсин. Урматтуу туугандар, Куран бул Алланын китеби, Куран бул Алланын акыркы китеби. Ошол Куранда айтат, биз бир тууган болуш үчүн бардыгыбыз нарындан же таластан, оштон болушу шарт эмес. Иман келтиргендердин бардыгы бир тууган дейт. Бардык бир туугандар менен ушул жерде жүз көрүшүп отурганыбызда, амандыкта, мекенибиз тынчтыкта отурганыбызда кубанычтабыз. Мына жакта агаларыбыз күрөшкө салым кошкон агаларыбыздын баарын көрүп кубанычтабыз. Биздин пайгамбар пайгамбарлардын пайгамбары, биздин пайгамбар акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыздын мубарак хадиси бар: бир дагы адам бейишке келбейт имандуу болмоюнча, бир дагы адам имандуу боло албайт бири-бирин жакшы көрмөйүнчө дейт. Бардыгыбыз алыстан сапардан ат артып келдик. Атайын жоламан сенин тоюңдо сени куттуктап коелу деп чын жүрөктөн жакшы көрөбүз. Аллах Таала жашооңо, өмүрүңө береке берсин. Айтайын деген бир эки сөз бар. Жакшы бир акын айткан экен: көңүлүмдү алсаң өмүрүмдү бергенге дайын элем. Эми өмүрүмдү берсем дагы көңүлүңдү ала албайсың депчи. Бул жашоодо бардыгынан көңүл өйдө турат экен. Буга пайгамбарыбыз дагы айткан экен. Биз бардыгыбыз армандаган Кабага барабыз. Бардыгыбыз Кабаны айланабыз. Ошо Кабаны карап туруп айткан экен: Каба, сен кандай жыттуусуң, сен кандай бийиксиң. Бүткүл мусулмандын баары келип сага келгенди армандайт. Бирок сага караганда бир мусулмандын каны, жаны, аброю анын көңүлү өйдө турат экен деген. Ошон үчүн бул жашоодо, арзыбаган жашоодо кайнененин көңүлүн оорутпай, атанын көңүлүн оорутпай, экөөң бири-биринин көңүлүн оорутпай жашасаң эле, Кудай буйруса бактылуу болот кезиң. Мынакей бизнесмендер менен спортсмендердин жашоосу бир эле болот. Бир күн үйдө болсо 5 күн талаада. Албетте талаада жүргөндүн максаты өзүңдүн үй бүлөңдү чырайлуу кылып багыш. Ошол кезде колдой турган, кандай Манас атаны Каникей колдогон болсо, кандай Алымбек татканы Курманжан татка колдогон болсо, жада калса ушундай китептерде келет. Пайгамбарыбызды дагы пайгамбар болгондо тоодон Жабрейил бериште келип кучактаганда, пайгамбарыбыз үйгө коркуп келгенде, пайгамбарыбыздын артында Хадича энебиз дух берип турган дейт. Сен ата-энеңе кыянаттык кылбайсың, сен элиңе, жериңе жакшы мамиле кыласың, сен балдарыңа кыянаттык кылбайсың, сен акыйкатта пайгамбар болдуң деп. Пайгамбарыбыз коркуп калганда, пайгамбарыбызга дух берип турган аял болгон дейт. Эми күрөштө ар кандай болуп калат, адам утулуп калат, кээде кайып келип калат. Бирок ошондо сен жылуу сөз уккуң келет, мотивация уккуң келет. Ошондо келинибиз, мына сен биздин жоламаныбызды, чемпионубузду сындырбай колдоп калыш бул сенин колуңда. Көңүл бурганыңыздардын баарына чоң рахмат. Албетте анан өзүңө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламай толук мусулман боло албайсың дейт. Эми бүгүнкү бул жашоодо акчаларды тойлордо көрүп атабыз, самандай чачылгандарын эле көрүп атабыз. Акча бар, акча бүгүн бар, эртең жок экен, бирок көңүл экен да. Анан бул жакта Эрка деген инибиз бар. Ушул экөөбүздүн атыбыздан Кудай буйруса, негизи кыргыз элибиздин атыбыздан деп айтайыкчы. Себеби жоламандын тоюн айылда карапайым элдер күтүп аткандар бар. Супер инфодон чыкса же каяктан чыкса, аягына чейин көрөбүз, биздин уулубуз деп кан жанына чейин бергиси келгендер бар. Бирок тилекке каршы колунда жок болгондон бере албайт. Биз айтайык элек, бул биздин атыбыздан эмес, кыргыз элинин атынан, кыргыздын батасынын атынан сен эң жакшы жерге барып, ушу кыргыз элинин атынан барып, Меккеге, пайгамбарыбыздын шаарында, Алланын үйүндө барып, ушу эң алгачкы жакшы бактылуу күндөрүңдү Меккеде өткөзбөсүн деп, ушул сертификатты тапшырып койгонго уруксат этиңиздер, а? Анан бул жакта дагы эми сертификаттар көп экен, айтып коюңуз деп атат. Биякта дагы Жамболот деген инибиздер бар. Анан жолдон келатып сразу Дубайга кайрылып, Дубайда да бир сыйра көрөгөт экенсиң, мынакей. Чоң рахмат машина. Эми атайын Дубайдан келдик, бир убакыт берсең кичине сүйлөп алайын деп келдик бүгүн. Таластыктар өзү көп сүйлөйбүз да. Пайгамбарыбызга бир жол келип бирөө сураган экен: Расулалла, эң жакшы мамилени кимге кылабыз дегенде, энеңе деген экен. Андан кийин кимге десе дагы энеңе, үчүнчүсүндө дагы энеңе, төртүнчүсүндө дагы энеңе деген экен. Себеби туугандар, эненин ичиндеги боль, эненин ичиндеги переживание, балага болгон эненин переживаниясы эркекке берсе көтөрө албай өлмөк экен. Ошон үчүн ушундай бизге баланы таап берген биздин Аяш апабызга бир кол чабып койсоңуздар, кандай дейсиздер, а? Андан кийин ыраазычылыкты ушу күрөш федерациясына билгисим келет. Бул жакта мына Мелис агайыбыз, бул жакта Салымбеков агайыбыз бардыгы күрөшкө, негизи күрөшкө салым кошуш, семьяңа кандай сартпасаң ошондой эле сартпаш керек да. Бул федерация чын айтканда акча деле бөлүнбөйт. Өмүрүңдү, сен күчүңдү, нервиңди бардыгын ошого сайыш керек да. Ошон үчүн мына канча жылдан бери
үй берип келаткандарын көрөбүз, квартира берип келгандарын көрөбүз, күнү түнү үй бүлөсүн таштап кызмат кылып жүргандарын көрөбүз. Мына Мелис агайдагы федерациянын жакында тапшырып кетип атат. Аллах таала жашооңузга, өмүрүңүзгө береке берсин. Агайларга бир кол чабып койсок кандай дейсиздер, а? Андан кийин Азамат бул жакта жакшы кино тартты, чынын айтты, жашоо бул күрөш депчи. Буга чейин эми сен каршылаштар менен күрөшпесең, жашоо менен күрөшкөнгө туура келет. Бирок ушундай жашоодо адамды спортсмен кылып тарбиялаш бул оңой эле экен. Спортсмен кылып, күчтүү кылып тарбиялаш. Бирок адамды адам кылып тарбиялаш кыйын экен. Ошон үчүн Чыңгыз Айтматов атабыз айткан экен, адамга кыйын күн сайын адам болуу депчи. Жоламан, бүгүн сен бир гана үй бүлө болуп үйлөнүп аткан жоксуң. Сен башка өсүп келаткан спортсмендердин бардыгына примерсиң. Себеби бүгүнкү күндө көрүп атабыз, дүркүрөгөн тойлорду берип атат, бирок эртеси күнү ажырашып кетип атат, макыр берип маңкасын чыгаргандарды көрүп атабыз. Ошон үчүн сенден суранабыз, сен бүткүл жаштарга өтүп келаткан спортсмендерге үлгүсүң, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Бул жакта жакында мына спортсмендерибиз отурат, инилерибизге жакында бара турган соревнованиянын бардыгына ийгилик каалайбыз. Анан ушундай бизге мындай адам кылып тарбиялап берген Жоламандын сөздөрү 20 жылдан бери, кече Мекеден келдим бүгүн, эртең менен кече келдикпи? Бир 20 жылдан бери окуган агай айтат, мага Жоламандын сөзү таасирленди дейт. Агай, сиз өзүңүз устасыз го десем, Жоламан ушундай сөз айтты дейт. Эми тагдырдын жазганы ушундай экен да, 1-орун болуп келебиз дегенбиз, 3-орун болуп калдык депчи, тагдырга баш ийдик дегени ошол сөзү мага мотивация берди дейт да. Биздин спортсмендердин бардыгына чоң рахмат. Анан ушундай бизге баланы тарбиялап берген агай, өмүрүн сайган ушу Хаким агайга бир кол чабып койсок кандай дейсиздер? Биз Хаким агайга да ушу умрага негизи жолдомо берейин дегенбиз. Анан эми өзүнүн учениигинин өзүнүн эмеси бар экен. Эми албетте биринчи учениги тапшырсын, анан биздин да жакшы күндөр бар. Анан Алла насип этсе бир ушу эже менен барып агалары бар экен деп мына $100 эртең бир устада завтрак кылып коебуз бир немеңиз менен. Аллах таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Билим Майнаевка бир кол чаап коюңуздар, урматтуу меймандар. Жоламан деди, сүйөтү жана берсин, өзүңө окшош бала берсин, сүйүшкөндөр түбөлүккө ушул бойдон кала берсин дейт. Чоң рахмат. Билим Майнаев, Билим Майке кетпей туруңуз. Чынында бизнес тармагында дагы кайсыл жака башын салбасын Билим Майке ар бир иштин майын чыгарган киши. Мен ойлойм ушу Билим Майке бизнесмен болбой тамада болуп калганда бүгүн Жоламандын тоюнда каны экөөбүз сырттан карап отурмакпыз, Анан алгандын бергени бар дейт. Төрдө отурган коноктордун арасынан азыр мага келип Жоламандын өкүл атасы Билим агабызга ыраазычылык кылып паталаски $200 приз деди. Кол чаап коюңуздар. Өкүл атасы, өкүл апасы үй бүлөсүнүн атынан. Улук тамада болбосо точно муфтий болмок да. Агалар,